Биринчи жана экинчи кишинин кыймылдарын ар башка эсептөө телосунда салыштырмалуу карайлы. Алгач, эсептөө телосу катары отургучту карайлы. Биринчи адамдын кыймылы отургучка салыштырмалуу түз жана бир калыпта. С траекториясы. Каруселде айланып жаткан экинчи адам отургучка салыштырмалуу тегеректе кыймылдап жатат. Биринчи адамдын экинчи адамга салыштырмалуу кыймылын карайлы. Анын кыймылынын траекториясы ийри сызык экенин көрүп турабыз. Эми экинчи адамдын биринчи адамга салыштырмалуу кыймыл траекториясы кандай экенин көрөлү. Бул адамдардын бири-бирине салыштырмалуу кыймыл траекториясы ар башка экенин көрүп турабыз. Кыймылдын мүнөзү тандалган эсептөө телосунан көз каранды.